Кипариса Сурахманова «Зил аңгеме». Автордың оқуысында. Өнігөсі өргө чаап, қанаты көккө қол сұнып, бұтағым өміліп шағын ейіп, жайыты тоғырға таяп бара жатқан чақан шаар. Байыртадан хан көтерүүнүн ордосу, азыркынын 9 жолунун туум аталган бул кала күндөн күнгө көркүнө чыгып келет. Климаты дагы көптөгөн туристтерди өзүнө тартууга ыңгайлашып, тейлөө тартиби талаптагыдай жолго түшүп бара жаткан балыкчы Байманалуу борбор. Анын аймагы ары жагы ак өлөң, бери жагы көк мойнокту катары менен колтугуна батырган географиялык картасы өзгөргөн кала. Ошол оома тарткан калаага суктанып бара жаткан Аида алтынан чыккан зил унаасын чырк эттирип, телефондун кадрында кармап калды. Анын союз мезгилинен калган мурастай зил унаасы көзүнө сүйкүм көрүндү. Бул унаанын кыскартылып айтылышынан анын кабары бар эле, аздыр көптүр. Зил бул атактуу Лихачев атындагы завод, кезегинде СССРде жана Россияда чыгарылган жүк тартуучу жана жеңил автоунаалардын белгилүү маркасы катары маалым болгон эмеспи? Интернет булагынан кызыгып, ал заводдун тарыхына дагы бир ирет байкоо салганга үлгүрдү Аида. 1916 жылы Москвада АМО деген ат менен негизделген баштапкы завод 1933 жылдан тартып ЗИС Сталин атындагы завод деп аталып келген болсо, 1956 жылдан баштап ЗИЛ Лихачев атындагы завод деген аталышка өтүптүр. Завод жүк ташуучу унааларды, автобустарды жана элиталык жеңил автоунааларды чыгарууга да жетишкен. Ошого карабай заводдо негизги автоунааларды өндүрүү иши 2013 жылдан тартып солгундап, 2020 жылы өндүрүш толугу менен жабылып калыптыр. Ал эми азыркы тапта болсо, Москвадагы ошол мурдагы ЗИЛ заводунун аймагында жаңы турак жайлар, технопарктар жана коомдук мейкиндиктер курулуп жатканы белгилүү болду. Аиданын унаа таржымалы завод тарыхынан тышкары дагы бир таң калганы, тоок эттерин эндей кирпич ташыгандай жүктөп алып, алдыда кетип бара жаткан чоң унаа болду. Аны көрүп ишенгиси келбеди. Кудай сакта, бул эмнеси? Ушул биз жеп жүргөн тоок эттери ушундай жол менен ташылабы деп, ою оңго, санаасы санга бөлүндү. Агра куш ишканасынан суулдап чыккан зил унаасын көрүп, анан үйүнө келип, ошол тармакта тажрыйбасы бар уулу уландан сурады. Бул эмнеси? Бир шумдукка ишенбей турам деп, тоок этин толтура жүктөгөн унаа тууралуу уулуна соболжолду. Апаке, ага кабатыр болбоңуз. Ал унаадагы эттер элге эмес, ошол тооктор өздөрү жей турган жемге аралаштырылып, кайра тоют катары колдонулат. Алар өндүрүш учурунда жерге түшүп кеткен булганган эттер десе, энесинин тынчсыздануусу тыйылып калган менен ысырапкорчулукка, этиятсыздыкка зээни кейиди. Анан да Аиданын курсташ кызы Нурзаттан угуп калган жайы бар эле. Анын кайыненеси көп балапан багып, тоок чарбасын өнүктүргөн тажрыйбасында балапандар чокулаша кетип, ал сызыраагы алдуусунун талантысында калганда, бирин-бири жеп койгон көрүнүштү көрүп, эси огону тууралуу айтып бергендери Аиданын оюна түштү. Чочко жаныбары өз торопоюн жеп коет, ошон үчүн арам аталып калган деген имиштерге салыштырып, тоок тармагындагы төбө чачты тик тургузган көрүнүштөргө кандай деп түшүнөөрүн билбей, табигаттын зил баскан татаалдыгына таңыркап турду. Аида өзү угуп, көргөндөрдүн айрымдарын тараза салмагында талдай. Убагында Аиданын апасы деле тоок өрдөк үзбөй кармачу чакан чарбасында. Ошондо анын апасы майда балапандардын ящигине лампа коюп жылуулап, идишине суусун даярдап, таруу чачкандан тышкары сууга бышкан тоок жумурткасынын сарысын үбөлөп азыктандырчу эмес беле. Көрсө, тоок канаттуусунан алынган продукциялар
кайра эле алардын өзүнө жем болгонун кара. Улан мектепте окуп жүргөндө апасына кантип жардам берсем болот деп өзүнүн ойлорун ортого салып калчу. Ошондо ал 10 чакты тоок күтүп, жумуртка сатып байыгысы келгени анын өспүрүм кездеги тилек кылган эле. Жаштын тилегин берет дегендей, анын иши кийин тоок фермасына туш келгенин кара. Иш таржымалын, билим тармагын көрсөткөн маалымдамасын, резюмесин ошол багыттагы ишканага берип калат. Аны менен таанышкан тарап аны аңгемелешүүгө чакырып, анализдеп, окуй турган керектүү адабияттардын топтомун берип, алгачкы сынактын баштапкы этабын жолго койду. Аны ишке ашыруучу жоопкер жетекчи Нурдин Нурланович эле. Талапты катуу кое билген адис, кол алдында көп кадр тарбияласам деген ниети бар экен. Ишеним артып, адегенде уланды түнкү сменде үйрөнсүн деп, тоок эттерин жуучу жайда 1-2 жумача иштөөгө уруксаат берет. Процесстин майда чүйдөсүнө чейин билип алсын деп. Берилген тапшырманын талаптарын жаңыдан гана түшүнүп баштаганда эле татаал суроолорду жолдогондо тайсалдап калган уланга даяр эмессиң деген көп сындар айтылат. Үйүнө келип аракетин көрүп окуйт, түшүнбөгөн терминдерин интернет булактарынан издейт. 2 жумача иш жүзүндөгү өзгөчөлүктөрдү үйрөтмөк болгон өндүрүштөгү агайынан билбегенин сурагандан айбыгат. Ушуну да билбейсиңби деп айтпасын деп. Медициналык кароодон өтүп келчү талаптар толук аткарылып, эмгек келишими түзүлгөндөн 1 жума өтпөй эч нерсе үйрөнбөпсүң деп уланды узатып койгон чечим чыгарып, аны өз каалоосу менен иштен кетүүгө арызын жаздырышат. Үмүтү өчкөн тарап. Аны сүйүнчүлөгөндөй ортодо орун алган тил табышпаган жагдайды Аидага жазган агайы Гермур айтышуунун сыр сандыгын ачкандай таасир калтырды. Көрсө, улан бул тармактагы кесипти апасынын багыты боюнча тандап, кесип тандоодогу табити бул тарапка такыр туура келбестигин айтып, керек болсо бул багыттагы окууга жөнөп жатып, ызаланганынан 40 градуска чейин жетип жолго чыкканмын. Бул иш меники эмес дейт, бозулан кездеги кемчиликтерин кекерленген тарапка айтып. Алчу ишиңерди ала бергиле дегенчелик кылып ызага муунган ал. Болбосо Аида уландын ата тарбиясын көрбөсө да, аскердик чини бар аудиторияга туш келген адистерге кесиптеш болгонуна сүйүнүп, агайына ыраазычылык билдирип, ишеним арткан шакирттериңиз көп болсун деп, уулунун ишке киргендеги кабыл алынган чечимге кубанган эле. Бирок ал кубанычка кубаргандардан ак да, көк да деген жооп алган эмес. Ичинен бул көрүнүшкө таң калган. Баласына багыт бергендердин баамы салкын го деп. Ишке ылайык келбедиң деген чечим кабыл алууда комиссия сынак өткөрүп, бир тыянакка келеби же бир кишинин гана бүтүмүбү деп суроо жолдогон Аида уулунун агайынан так жооп ала албады. Болгону бир вакансия үчүн 3 кандидат катталганын айтты. Сөз арасында иштеп жаткандардын катарында ири ишкерлердин, бизнесмендердин балдары бар экенин айтып, алардын аракетин жогору баалады. Болсун, демек колунда барлардын күнү тууган заманбы? Же татаал суроолорду талдай албайсың шылтоосунда колдоочусу жоктордун куулуп турган учурубу? 2 жума ичинде өндүрүш сырларын үйрөтмөкчү болгон устаттар убадасын 1 жумада эле жыйынтыктап жолго салганда, уландын эмоциясы жаа бербей, окуянын соңу суицидке такачыдай го деп кетип калган, көлгө түшкөнү. Мунуккан агродогу агайы тынчы кетип, Аиданын телефонуна коңгуроо кылат. Мен улан менен бирге иштеген Акмаралга айтып, аны гүл жээктен таптырайын деп чабарман жөнөтөт. Бул жакшы адамдын жардамыбы же ордун алган ортодогу оңтойсуздукту жоюубу белгисиз. Ошентип, ал кыз иштеген ишин таштап коюп, көл боюн кыдырып, уланды досу Азамат менен бирге таап, аларды сый тамакка чакырат. Акыл насаатын айтып, турмушта муштар көп болот, сынбай чыйралып иштөө керек. Балким Нурдин Нурлановичке кайра байланышып көрсө болот. Азыркы кеткен иш колдон келбесе, башка бөлүмгө котороонун жол жобосун сурап деген Акмаралдын сунушу Аиданын тилегине тирөөч болгонсуду. Бирок бул убаданы автоматташтырылган роботтордун ишке кириши куру кыялга айландырып салыптыр 1 суткага жетпеген аралыкта.
азырынча иш ылайыгы жок. Ийгилик деген илеп белгисинин ирети 3-кө жете жазылган жооп алды. Айда уулунун устаттарынан келген билдирүүдө. Уландын иш тажрыйбасына Айданын биринчи аралашышы бул. Ал уулу барган аудиториянын алдыңкылары менен аңгемелешип, из калтырган иш берүүчүлөрдүн чырагым келе кой тамактануучу жайындагы тамак тарифин дагы өз эсебинен төлөп, ыраазычылык билдирип, райымдууларга рахматын айтты. Адамды баалап, анын артыкчылыктарын көрө билүү көсөмдүк. Баасы баркталган киши талап кылынган тартипти 2 эсе жогору аткарууга бел байлайт. Басмырлаган бою керүүчүлөрдөн эмес, шыктандыруучу идеалдардан болууга не жетсин деген ойлордун оромунда ордунан турган Айда алдындагы унаасын айдап, аралыгын аңгемелешкен аянтчадан алыстатып, зилди көргөн чоң көчөнү бойлой, адам дилинде ачуу зил болбошун тилеп, шыдыр жолдо бара жатты. Сиздер Кипариса Сурахманованын «Зил» аңгемесин уктуңуздар. Чыгарма автордун окуусунда сунушталды.